Бюджет боюнча айтып кое турган болсом, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 3 жыл мурда Санар Кожоевич баштаган команда бийликке келердин алдында бюджетибиз 200 миллиардтын тегерегинде болгон. Бүгүнкү күндөгү 2024 жылкы бюджет 600 миллиард болду. Кудай кааласа 2 жылдын ичинде биз триллионга чыгабыз, бюджетти чыгарабыз. Ошол бюджеттин бардыгы элдин кызыкчылыгына иштейт. Бүгүнкү күндө бир дагы чиновник мамлекеттик бюджетти урдай албайт. Бир дагы чиновник мамлекеттин, элдин байлыгына кол сала албайт. Биз салдырбайбыз аны. Мына силер ушундай духта тарбияланышыңар керек. Мына силер ушундай духту, ушундай ойду, ушундай илимди, билимди, ушундай жакшы нерселерди жүрөгүңөргө толтуруп тарбияланышыңар керек. Мен чоңойсом, күчтүү болсом, криминалга кошулам. Чоңойсом, күчтүү болсом, олигарх болуп кетемин. Же болбосо чоңойсом, күчтүү болсом, чиновник болуп туруп, мамлекетти урдаймын деген мурдагы ойлорду, жаман ойлордун баарын алып салышыбыз керек. Силер бүгүнкү күндө бир гана маселени жүрөгүңөргө түйүшүңөр керек. Кудай буйрса, ден соолукту берип, чоңойсом, билим алсам, сонун болуп тарбиялана алсам, ошол эле мезгилде өзүмдүн спортумда машыгып, мамлекеттин намысын коргосом деген үмүттү артышыңар керек. Мамлекеттин келечегин аныктаймын деген үмүттү артышыңар керек. Биздин балдарыбыз эртең биздин ордубузга келе турган балдар. Мына силерсиңер. Эртең ошо силердин араңарда мага окшогон генералдар чыгат. Силердин араңарда мага окшогон мамлекетти башкарып, мамлекетке кызмат кылган адамдар чыгат. Мына силердин таза оюңар болуш керек. Мына ошондо гана биз алдыга жакшылыкка жетишебиз. Урматтуу окуучулар, урматтуу жеткинчектер, эртеңки келечектин ээлери, мына бүгүн ушул маселенин бардыгы бүгүндөн башталат. Мектепти бүтсөм, окууну бүтсөм, анан көрө жатарбыз деп, турмуш көрсөтөт деген жанагыдай ойлордон алыс болуп, бүгүндөн баштап өзүңөр фундаментти куя башташыңар керек. Бүгүндөн баштап эртең мен мамлекетке, элге, журтка, коомубузга пайдам тиет деген ойду мээңерге жүктөй башташыңар керек.